Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Менин катталуучуларым, Талас областынын тургундары. Туугандар, буюрса мен дагы Жони инибиздин жумуштарын көрөйүн деп келдим. Пена заливка менен иштейт бул жигит. Анан негизи бул жигитке көп адамдар кайрылат экен. Сен пена заливка куюп атасың да, анан бирок результатын да көрөкчү деп көптөр кайрылат экен бул жакачы. Куйдур электер. Ошолор үчүн буюрса көрсөтөйүн деп келдик. Мурункудан да жакшырып аткан экен азыркы учурда. Бул мына сиздер көрүп тургандай жиде айылындагы чоң тамга куюп тур. Ишке ийгилик. Легендарный иним. Бүгүн эмне кычыранып кийин алгансың сен, өзүң иштебейсиң? Ой, постоянно эле кебетем келишип эле видео чыгып атам да бүгүн артист кийин коеюн дедим да. Бүгүн? Бүгүн да атайын. Тура. Жигит анан бул неме болду? Өзгөчөлүк бул жарылып туруп вообще мурункудан да жакшыраак болуп калыптыр. Анан катуудай экен. Көрсөңөр мына. Катуудай экен. Эч кандай бастан жумуш арбайт да, үйгөнбөйт. Ошо турар экен, ошо баа көп эле мунун немелеринде сурап атты анакей. Эч кандай эчтеке жарылуу жок, өлүү жок. Жыгачтын бурчунда жок да, мындай жаракка немелер. Буну маалыматын бере кетчү болсок, турар экен, мондой болот да. Бул 20-кага куюлган, почти 10 сантиметрдей куюлган бергечи заливка. 10 сантиметрге чейин куябыз да, 5 заливка. 10 сантиметр калып турса, жакты дагы. Анан уже почти 2-3 жыл болуп калды да, ошо иштеп атканыбызга. Анан буну изденип эми таптык окшойт, турар эке. Действительночы, мындай. Башында куйдук, өлөнүп калып атты, составын туура куюп, туура эмес куюлган күндөр да болуп атты. Эң башында да алчы. Буюрса азыр жакшы результат. Ошо клиенттер да ыраазы. Мурунку куюлгандары ошо составынан да, турар эке. Туура эмес куюлуп аткандары, эмне болуп аткандары, ошо болуп атты да. Азыр эң сапаттуу болду окшойт, азыркыларчы. Эң эле сапаттуу болуп атат да азыркыларчы. Буну силер нөлдөн баштап дранкасын өзүңөр какып куйгансыңар да. Бунун дранкасын да өзүбүз какканбыз, алда материал төшөп, полный, короче, балка эле турса болду, калган баарын жумушту кыла беребиз да бизчи. Келишип. Негизи барыбыр жакшы кылыпсыңар, жакты. Анан будан да жакшы болот чыгар кийинчи дагы. Дагы табат чыгасың. Будан жакшы болбойт го дейм эле. Будан жакшы болбойт турар экен, болду. Эң жакшысы ушул болушу, биз өзүбүзгө эң жаккан ошол болду да. Состав, акыркы составы ошо изденип отуруп, өзүбүз кошуп атабыз да, ошо кошула турган нерселердин баарын кошуп, ошо клиент менен сүйлөшүп, кандай болуп атат. Азыр мисалы күз айы болуп калды да. Күз айы деп мисалы элдер куйдурабыз, куйдурбайбыз деп неме болуп атат, сомнение болупчу. Анан материал турбайбы? Төшөлчү. Ооба. Материалдын эки түрүчү. Асы анан жана деген азыр ал мисалы влага суунун баарын ылдыйга өткүзүп жиберет, немеси калып калат. Растворучу. Ошондо бир 2-3 күндүн ичинде уже мондай погодада сонун болуп уже кургап катып калат да. Жайкысын суусун өткүзбөгөнүн куябыз да. Анткени крыша ысык да ичи. Өзү эле испарение болуп өзү чыгат да. Азыр экөөнүн разницасы ошол. Азыр мисалы көпчүлүк эле айтып атат, күзүндө куйса болобу биз. Мисалы былтырлары ошо декабрдын аягына чейин куйдук да. Декабрдын аягына чейин куюп, анан мисалы бияктан эле ошо Кировкага деле барып куюп келип аттык. Анан бунун деле мисалы көпчүлүгү сурайт да. Монун мисалы балкага жабышабы, жабышпайбы депчи. Балкага жакшы жабыш да. Тел берип коет да. Ошодан да суук кире берет да негизи. Ошо лайдан. Бул анан неме? 20 неме туру да, бердечи, балкачы. Ооба. Берде балка 20 туру. Ошо 20-тан бир 10 сантиметр калыптыр, Демек, onu куюлганда нар жакта. 10го куюлат да, ошо район. Он деле карап көрсөт. Эч кандай неме болбойт. Үстүндө кадимкидей эле басып, үстүнө чыккан болбойт, анамына дейт. Андай эч кандай немелер болбойт, вопросторчу. Жакшы экен. Анда тиги экинчи объектиңди көрөйүк, барып азырчы лайдын үстүнө куюлган. Болду.
мына үстүн ушундай кылып дранкаларын кагып, астында ушундай бедекем обшивать этет экенсиңер да. Ошол примерно бу жерде карасаңыз бир 10 сантиметрге жетпесе да болсо, бир 7-8 сантиметр ачык, аралыктарчы. Балкаларын ошо эң биринчи очет, жана параизолизацияны төшөп алганыбызда жакшы болот да бизгечи. Балкага прямой жабышат да. Анан составга карайсың, бу жерде бир аз алып калган да, бач, төлүп калган. Ошодон мисалы көрсө болот. Эч кандай неме болуп аткан жок, жарылуу, өлөнүү, ушалануу дегенчи. Мына ичи болсо мондой болот да. İşte mondo болот да. Жүрө анда кийинкиге барайық, Ошол Турар эке көрөрмандары вакытта көпчүлүгү эле айтылып атпайбы? Евронун үстүнөн евро там газалып калган, куйса болобу депчи. Üstüne lay kuyganбыз, çuka kuyulgan dep. Анан бияга акенки да келип, üstüne стекловата төшөйүн деген дейт. Неме кылганачы? Лай кuyulgan. Кечинде келип көргөнбүз акенкин. Светтерин жакканда үстүн баары начиной потолок экен көп жагы эле. Анан баягы үстүн баары жаңы жылдай болуп турган да. Буюрса мына үкөлөрүбүздүн кылган иши жакшы экен. Өзүм стекловата базайын деген. Стекловата жакпай. Жука лайшок куюлган заливка. Адан жарака кетип, жуулуктун баары кеткен. Эми буюрса муну куюп алганбыз. Пенобетон. Өтө жакшы экен. Шум болбойт. Жылуулукту жакшы сактайт экен. Буюрса жакшы баардыгы. Бир жерден аккан жок. эч бурчтан аккан жок, жакшы экен. Негизи ошо лайдын үстүнө бир 6-7 куюлат да. Анан акеде ошо калыныраак куюп берле деп неме айткандай, ошо биз да калыныраак куюп. Буюрса азыр үстүнө көп айтып атпайбы? Лай менен экөө жакшы болбойт экен. Жарылып кетип өлөнүп кетет дейт. Ал үстүндө чыгып бир көрөйүк, кандай болгон акенкинде. Лайдын үстүнө кандай болду? Акенкин ошо лайдын үстүнө куярын алдында акеде өзү көп суроо берген, могу жарылып кетпейби, ичине агып кетпейби? Анткени лайдан кийин почти пальчик вода тургандай шел калып калган да, балканын жээгинечи. Анан ошонун үстүнө болобу, үйдүн начиной потолок, үйдүн баары евросу бүтүп калган деген да. Анан ошо куйдук, эми буюрса жакшы. Ал үстүндө бир результатын тартабыз, көрсөбүз кандай болгон. Мына буюрса туугандар, крышага чыктык. Акебиздин бул лайдын үстүнөн куюлган заливка экен. Ошоно калың болуп теңделип калыптыр почти, бир тегиз болуп калыптыр да. Анан акебиз негизи бул пеноплексти төшөйүн деген экен. Адан айнып ушуну куйдурган экен сага. Ошо пеноплекс, анан ошо стекловата, ушуларды басам деп атканда кетчи. Анан ошо кайра алардын баары токтоп, монтип куюлган. Берде деле мисалы эч кандай момор эле болбосо, бул эми бет. Так, кээде айтканда бетине баскан болбойт, өлөнөт, наркотик дегенде. Ошо 9 тоннадай көмүр жаккан дейт. Эми буюрса быйылкысын көрөт, результатын кандай болот. Ошол жака чыкканда караңкыда үстү жаңы жыл болуп турганда, Турар эке полный жаңы жыл болуп, үстүн ылдыйдан начиной потолоктон өткөн жарыктык баары үстүнө көрүнүп турганда, жээгин баары шел болуп, полный балкан жээгин баары ачык болчу. Азыр көрсөң, плотный жабышкан, эч жеринде ачык жок. Буюрса аке быйыл көрөт го ошондон. Көрөсө же азыр эле билинип атабы результаты? Көргөндө азыр эле билинип атат чакканда. Жылуулукту сактаганы өтө жакшы экен. Мен деле коркком мисалы. Өгөлөнөт болуш керек деп бассаң бул. Бекем бетон эле болуп калыптыр. Жакшы. Мен да чыга элекмин. Пена болуптун составы оттаки ошо. От жаккан жакшы. Жылуулук жакшы кармап атат. Эми 9 тоннадан бери 5 тонна болот чыгар, Буюрсаң ас болсо бизге да жакшы да. Ошол жакшы. Лайдын үстүнө да болот экен демек, Лайдын үстүнө да болот экен.
Бизде көптөр кышында кухняга качып кетип атпайбы, эми буюрса бул жакта болсак кыш менен. Эми буюрса эми биякта болосуз эми. Там жасаган жасап анан кийин жашабасак жылуулук бозолду. Саңгыланды. Анда заказ кылам десеңиздер, ушул жигиттин телефон номерин калтырып койдум экранга. Баштан аяк жазылып турат. Ошого чалып заказ берсеңиздер, Талас областы боюнча. Талас областы боюнча бар жакка бара беребиз. Көрдүңүздөр. Ишиңе ийгилик, Аллахым ден соолук берсин сага. Дагы кийинки эфирде көрүшкөнчө, Сак саламатта калыңыздар. Кеттик. Туугандар, жолдо келе атсак, Джонини бир байкебиз кайрып алды үйүнө. Ага да заливка куюп берип койчу депчи. Анан крышанын үстүнө чыксак, лай заливка куюлган экен мурда. Көрсө бул деле болбогон нерсе экен, жука куйсачы. Жарылганы бул, анан кычыктарын көрдүңөрбү? Наркөт көрүнүп тур да. Наркөт көрүнүп турат көп жерде. Шелдер мынакей чоң. Буюрса ушунун үстүнө куйдурайын деп атат. Мынакей полный ачык. Полный бунун ортосунда эле болбосо, так жыгачтын чекесин бүт эле ачык экен да. Ушу үстүнө чыгып көрдүк, бунун бүт эле ачык экен. Бул болбогон эле оокат болуп калат негизичи. Лайданчы. Анын үстүнө кудай кааласа инилес чакырып, пена-бетон куйдурайын деп атабыз ошо үстүнө. Жылуулап. Болбосо жылуулуктун баары үстүгө чыгып келет да негизичи бул шелден. Биринчи не дейт, ушу потолокту жылуулагыла дейт го эң биринчи. Ысык абанын баары потолоктон чыгып келет депчи. Ошо. Ушул Колдон келсе ушу пена-бетон менен кылдырткыла инилер кылат экен. Өстүнө районунун балдары. Мына көз менен көрүп атабыз, чын эле ачык деп эле жатат. Чын эле ачык экен да. Ачылып эле калат экен да, полный.